Кожо Сулаймановичты мен 22 жылдан бери тааныйм, билем, бирге тарых жөнүндө көп сүйлөшүп, эл кыдырган учурлар болгон. Кыска айтканда, Кожо Сулайманович бул эмгекчил киши, мээнеткеч киши, өмүрүн тарыхка арнаган адам. Бул киши кыргызга, жаш муундарга өзгөчө элин журтун сүйүүнүн үлгүсү катары, улуу адам катары деп мен ачыктан айтам. Бул киши кыргыз айтат, жигитке жетимиш өнөр астык кылат деп. Бул сөздөр Кожо Сулаймановичка түздөн түз тиешелүү. Себеби ал киши тилчи, кыргыз тилин, япон тилинин окшоштугу боюнча китеп жазган адам. Ал киши кыргыз тарыхын казып, доорлорго ылгап, бөлүп, баарын жалган тарыхтан айырмалантып, далилдүү кылып, ачык жазган бир нече китептери бар. Анын үстүнөн бул киши өзү акын, бул кишинин зор эмгеги бар. Жусуп Баласагын бабабыз дагы үлгү алып, ошентип кыска 4 сап менен азыркы турмуштун баарын ар тараптуу мүнөздөп, сыпаттарын жазган адам, акын адам, тилчи адам, бул киши сүрөтчү адам. Бул киши Манас бабабызды өзүн 40 чоросун жыгачка жан киргизип, баарын өңтүсү менен ажыратып, жыгачтан айкелдерин жасаган адам. Анан эң негизги бул киши тарыхка өмүрүн арнаган. Болгондо дагы жалган тарыхты билген тарыхчылар жээрип бул кишини. Бул кишини жактырбай, бул кишини басынткан, кемсинткен учурларды дагы мен билип өкүнөм. Себеби биз тарыхыбызды билбесек, таянар тообуздан ажырайбыз да. Биз кантип келечекке жол табабыз? Кантип биз учурду тааныйбыз? Эгерде таяна турган тарыхыбыз жок болсо. Сөзүмдүн аягында мен Кожош иниме бир каалоомду айтам. Китептерди илимий чөйрө таанысын деген тилек менен таянган же алган илимий булактардын тизмесин ошо китептин бетинин ылдый жагына жазса, жөн эле капка салган тезектей болуп китептин аягына салып койбой, ар бир бетте мен жазгандай кылып ошону көрсөтсө, илимий чөйрө таанык эле. Илимий чөйрө тааныгандан кийин ал албетте күчтүү болот эле, албетте колго алынат эле. Анан мындай дүнү менен илимий булактарды дүнү менен берип койгон бираз ынандырбай коет. Анан экинчи каалоом, биз эмнеге муктажбыз? Ырыс алды ынтымак дейт. 40 уруу кыргыз эли ынтымак биримдикке муктажбыз. Эгерде кыргыздардын баары төбөйдөн тарады деген болсо, ал эми 20 000 жыл мурун, 10 000 жыл мурун, 6 000 жыл мурун эмне тиги туулган жөнүндө метрикке жазып берген бирөө бар бекен? Жок. Андай доорду эч ким бышык айта албайт. Ошон үчүн биз бирибизди көтөрүшүбүз керек да. Бир урууну өйдө кылбай, бир урууну төмөн кылбай, бир урууну ата бабасы кылып, бир урууну тиги токолунан тараган деп отурсак, биз ынтымагыбызды ыдыратабыз. Ошондо калпыстык бар, эми ал болот ар бир адамда, менде да бар андай кемчиликтер. Аны туура кабыл алыш керек. Бул китеп кылымды карыткан китеп болуш керек эле. Ошондой болот, ынаанымдуу жагын бираз гана колго алып коюш керек. Негизинен Кожо Сулаймановичке мен узун өмүр, эбегейсиз ийгилик, элдин сый урматы, кыргыздын намысы, кыргыздын чыгаан атуулу катары тааныйм, ийгиликти каалайм. Кожо Сулаймановичти үлгү тутуп, шакирттери жолун улап кетсе деген өзүмдүн тилегимди кошуп кетем.